Бир сыйра учурашканын айтабыз да, бүгүн ошол үй толуп шашып даярдапчы. Силер айтып койсоңор качан баштайбыз? Башталды. Баштайлы, даярсың. Чайдан ичкиде. Göstereyim. Sen ayağa yaşa sürüyorsun, soktuğun telefonu. Сен карап турчу, мен Facebooктон мына чыкты экран. Салам достор. Кайрадан биздин үй толугубузга кош келиңиздер. Мына бул сапар биз экинчи жолу тартып жатабыз. Чай үстүндө достор менен, жарандык активисттер менен жаңы эле ошо дүйшөмбүдө өтүп кеткен митинг жөнүндө талкуу жүргүзөбүз. Эмне үчүн достор сиздер ошол митингге катыштыңыздар? Жаштар реакциясы кандай болду? Өзүңүздөр эмне үчүн ошол митингге келдиңиздер? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Тааныштырып кетиңиздер. Мен жөн гана жарандыктар келдим. Ошол. Кайсы себептен келдиңиз? Себептер көп болуш керек. Кандай бир системалык реформа. Накипело чындыгында анан коррупция в целом, бийликтин мамилеси кандай бир канчалык түрдө коррупция жөнүндө көп айтып атышат, бирок реалдуу реформалар жок да ошон үчүн. Жөн гана жаран үчүн анан аутсам талкуулан эмес эч качан. Ошо айтып келишет да, ошол араларында биздин ошол митингге катышкандардын арасында балкондуктар дагы болду, аутсам студенттер дагы болду деп. Перизат, сен эмне себептен катыштың бул митингге? Биринчиден бул негизги эле көп маалыматтар ачыкка чыккандан кийин, мисалы үчүн ошол жанагы журналисттер маалыматты ачыкка алып чыккандан кийин, Кыргызстанда кандай абал кандай экенин, кандай болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин көргөндөн кийин, мындай жөн эле үйдө жатып алуу туура эмес болуш керек да, жараңатады. Андан кийин, эгер мен оюмча, эгер ошол күнү келбеген кишилер кийин анан кайсы бир билбейм, мамлекетке же болбосо элге күнөө коюуга моралдык укугу жок болуп калат болуш керек эле да. Анан ошондуктан мен өзүмдү мындай жөн гана жараңатары келип ошол. Хорошо, Улан, сен эмнеге катыштың? Кайсы себептен? Просто азыркы кызыктуу болду депчи. Балким, ошондой дагы болушу мүмкүн да. Араларыбызда бар болуш керек ошондой. Ошол айтып атканда себеп кээ бирөө үчүн мындай кызык үчүн эле болгондор болушу мүмкүн да. Негизинен бул жерде ал жерде көп ошол жерге келген адамдардын 90%ында эле мындай жарандык позиция үчүн эле жаран көз карашы анткени кайдыгер эмес адаммын да себептен ойлойм. Кайдыгерлик бул акыркы белгиси деп айтып атат. Ошол себептен бул деген бул кайдыгерлик бул жашообуздун. Катуураак бай? Кайдыгерлик бул жашообуздун эмеси түбүнө жетип турчу белги да. Ал ошо кайдыгер болду, өзүмдүн көз карашымды, оюмду айтып анткени биз көрүп билип жатабыз. Анан баарыбыз эле мен биринчи эле ошо жазганмын, ошол көчөгө чыгалдык, ошондой айтымда бизде бул эме депчи. Биз азыр мындай диванда жатып алып эле сүйлөп кое беребиз депчи. Бирок жыйынтыгында эч нерсе болбойт деп. Экинчи нерсе бул жана Обаманын жакында жолугушуусунда эң маанилүү сөз айтты. Жарандык активдүүлүк бул Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da ой жазып коюу эмес дейт. Ал ошол действия менен, иш аракет менен көргөзүү дейт да. Кыймыл аракет менен. Ошол сыяктуу ошол мен өзүмдүн оюмду, позициямды, көз карашымды өзүм иш аракет менен көрсөтөм деп чыктым. Мен мындай нерсени карап отура албайм, анткени мен Кыргыз Республикасынын жараны болгондуктан бул мен кайдыгер эмесмин да. Түшүнүктүү. Анан баягы айтып коет го, ушу как раз уже митинг өткөндөн кийин факт чектин немеси боюнча, маалыматы боюнча бир 1250 киши катышыптыр деп айтылат да. Анан араларында карысы дагы бар болду, жашы дагы бар болду. Бирок арасында баягы карап көрсөк, жаштар көпчүлүк болду да. Биздин коррупция деп атпайбызбы, паракорчулук проблемасы көптөн бери уже айтылып кетет го. Андан мурун дагы башка митингдер дагы болгон. Бирок бул митинг өзүнүн айырмаланып, ушунчалык көбүрөөк жарандар катышты деп ойлойм да. Анан сиздин оюңуз боюнча ошо эмне үчүн эми ушул сапар жаштар көбүрөөк болду, алар ушундай реакция беребиз деп чыгышты. Силер кантип ойлойсуздар ошол боюнча? Перизат, сен кантип ойлойсуң ошол? Мен оюмча бул митинг башка акциялардан айырмаланып, саясаттан алыс жүргөн адамдарды көп алып келди да, бир ортого бир нерсеге. Себеби дегенде бул жерде мен оюмча эң негизги себеп бул
элдер ишенген маалымат агенттиктеринин берген маалыматы болду да, элдер ишенип аткан. Ага чейин дагы мүмкүн болгон, бирок кайсы бир мындай бир күмөн саноолор башкалар болушу мүмкүн эле, бирок бул деген бир ошол аябай чоң ажиотаж жараткан суроонун үстүндө болду. Экинчиси болсо бул жалпыбыздын келечегибиз, закон, мамлекеттик мыйзамдар бир адамга иштейби же жалпы элге иштейби деген ошондой суроолордун үстүнөн болгондуктан бул жөн гана жанагы саясатка кызыгып жүргөн, ошол жакта аралашып жүргөн эмес, жалпы эле бүт коомчулуктун баарынын ар бир өзү мындай өзүн өзү курсагы тойгузуп жүргөн орто бай деп коебу, ошондой жанагы саясат менен такыр иши жок кишилерди алып келгенин себеби ошол да деп ойлойм. Себеби дегенде бул коомчулукта кайсы бир билбейм, акыркы 5-6 жылдан бери көрбөгөн бир ошол ажиотаж жарата алды да. Эмне үчүн ошо жаштар деп ойлойсуздар да? Бирок менин ошо көрүнүшүм байкашым боюнча ошо көбүнчө жаштар болду да. Бирок башында делечи социалдык тармактарда биз баягы айтып атпайбызбы, карап көрсөк Twitterден деле келди, балкондуктан сырткарыда, Twitterде, Facebook'та анысы деле уже активдүү отурган социалдык тармакта колдонуучулар жүрдү да, тоже бир четинен. Анан ошол эле учурда жаштарды да көрүп мен аябай кызыктым да, ошон үчүн. Уранга каршы митинг болду, ал жерде азыраак адам болду да. Эми силер боюнча ошо 1000ден ашкан адам болуп туруп, ал көппү же азбы, Таштак сен кандай ойлойсуң? Мен ойлойм, Бишкектин деңгээлине көп эле. Анткени бир чети бизде буга чейин деле 200-300 киши чыгып же болбосо там профсоюздар боюнча аз эле адамдар чыккан. Анан бул жакта жаштардын эмне үчүн көп чыктыгы деген мен ойлойм бирден бир себеби бул социалдык тармактар болду чындыгында. Анткени биз баардыгыбыз эле Facebook'та отурабыз, Instagram'да отурабыз, ал жакта көрүп башка жанымдагы досум мен барам деп жазып атса, анан кандайдыр бир ошол проблеманы түшүнүп, көйгөйдү чечкенге кандайдыр салымды кошоюн деген үчүн көп жаштар социалдык тармак өзү адамдар өзлөрү мындай чогулган үчүн болуп жатат. Кандайдыр бир буга чейин деле митингдер болгон, бирок ал жакта боюнча кандайдыр бир саясий партиялардын көпчүлүктөр үчүн чыккан да. Кофе жугуп туруп, көрүүчүлөрүбүз укпай калат го кайрадан. Биз ушу жумуш болуп аткан негизинде иштеп жатабыз да, ошон үчүн тынчтык айта берсеңиздер болот. Ошондуктан мен ойлойм социалдык тармактар аркылуу бул чыныгы каалаган жүрөгүндө келген адамдар болду да. Сенин оюң боюнча болгону ушу бул көппү же азбы, эмненин белгиси? Биринчи суроо боюнча жанагы жаштар деп атпайбызбы, мен ойлойм бул мен жалпылап эле карашыбыз керек, бул кайдыгер эмес жарандар депчи. Анан мындай жаш өзгөчөлүккө мен ар кандай адамдар көрдүм. Мен таң калыштуу такыр интроверт деп, мен ошол дизайнер, архитектор байкелер бар эле, такыр көчөгө чыкпаган, студияга чыкпаган. Ошол байкелер келип мен менен учурашып атса, мен аябай таң калып, кантип эле деп суроолор болуп атты. Дейин десем бул жерде ошол суроо болуп атпайбы, жаштар деп көп айтып атат. Мен ойлойт элем бул кайдыгер эмес жарандар келди да. Мен ойлойм бул жашка же динге арасында дагы жаштар дагы болду дегендей. Билбейм, мындай жалпы жарандар келди, анан жаштар келген деген мындай бул жерде мындай болду да. Чын бир нерсени айтышыбыз керек. Акыл эстүү ой жүгүртүп беришти да, акыл эстүү адамдар келди. Осознанный дейбиз го, орусча айтканда. Ошол катары келди, булар өзү эмнеге баратканын билип келди да. Мурда митингчи кызык деп айтып келчү да, мында болсо эмнеге баратат? Эмне үчүн баратат деп, чын жүрөгүнүн каалоосу менен барышты да. Бул эң маанилүү, бул ошон үчүн бул кайдыгер эмес жарандардын чогулушу болду. Тынчтык. Экинчиси болсо бул маселе эмеде эмес да, санында эмес. Бул санда эмес, 1000 адам келеби, 100 000 адам келеби же 100 адам келеби, бул жерде адамдар кайдыгер эместигин көрсөттү жана ошондой жакшы бир чын жүрөгүнүн каалоосу менен барган, бул абдан чоң жетишкендик да. Ошон үчүн баягы азыр бизде мындай болуп атат да, санга карап атабыз, анан айтып атабыз, ким келгенине карап атабыз, анан айтып атат, анан кайра айтып атат, эмнеге кыргызча сүйлөп лозунгда кыйкырылды деп атат. Анан орусча сүйлөсөң айтмак, эмнеге орус болуп кеттиңер депчи. Бул жерде мындай кеп ошол нерселерге эмес, мындай биз негизги ушул
акциянын максатына басым жасашыбыз керек эле да. Максат эмне болду деп элдер анткени жанагы эле балкон деген нерсе бир убакыт мындай хайп болуп атат да, бирок реалдуу нерсени түпкүрүн караш керек болуп атат. Түпкүрүндө эмне? Эч жамбашын дивандан көтөрбөгөн адам көчөгө чыгып калды деген нерсе бул абдан чоң сигнал да, бул элге бизге дагы сигнал, бул мамлекетке да сигнал. Айтып атпайбы биз мамлекетке коңгуроо бердик деп баягы жашыл сары карточка көрсө, жок, элге да коңгуроо да. Себеби эл дагы ошого жетип атат да. Ошол үчүн түшүнүшүбүз керек. Азыр биз талкууларды көбүрөөк ойлойбуз да. Жанагындай ичинде болуп аткан нерсе эмес, маселеге коюшубуз керек да. Биздин максат эмне? Ал максат мүнөзү жетип атабы? Ошол нерсе биз каалаган нерсе ишке ашып атабы? Ошолорду салкыласак мен болот деп ойлойм да. Анткени азыр телеканалдын баардыгы, интервью алганын баардыгы ошол нерсеге такалып атат да. Анан эле бири менен эле тышып калып атат да. Ошон үчүн ойлойм, бул жерде эч кандай мындай бөлүүлөр же болбосо тапарлар болбош керек. Бул жерде жөнөкөй бир эле сөз менен айтканда кайдыгер эмес жарандар келди, бир максатта. Биз көз карашта бир идея. Анан перизат мына бизде ошо кайдыгер эмес жарандар чогулдук э, миңге жакын, миңден ашкан жашы да, карысы дагы бар. Туура ошондо айтып кеттим да башындачы. Анан ошол эле учурда социалдык тармактарда кайра эле карап турсак, келбегендин дагы саны көп э. Сенин оюң боюнча алар эмне үчүн келишкен жок? Кайсы себептер менен үйдө калып калышты же баякы эле учурда көрөбүз э, ошо колдонуучулар айтат го, силер барып алып эмнени кыйраттыңар дешет да, бир четинен. Ошого кантип сен жооп бересиң да? Биринчиден, бул акциядан кийинки жогорку кеңеште жалпы медиа тармактарда болгон талкуулар, жогорку кеңештеги талкуулар, жанагы бүт азыркы чыгып аткан маалыматтар, Кыргызстандан канча акча чыгарып кетти, ошолордун баары чыгып атпайбы? Мунун баары ошол биринчиден ошол күнү аянтка келген 1200 киши болсо, ошонун бир жыйынтыгы деп эсептейм. Экинчиден, ошол күнү мүмкүн ар кандай себептер менен келе албай калган. Себеби дегенде биринчиден ал жумуш күнү болчу, экинчиден деген мисалы үчүн ошол эле мамлекеттик кызматкерлер бар болчу, аларга келүүгө тыюу салынган, ошол сыяктуу кишилердин алар ошондой болгон күндө дагы социалдык тармактарда муну колдоп, муну таратып атат да. Бул жерде бул акциянын жөн гана ошол жерде чыккан эмес, андан кийинки аябай көп мындай таасир берип атат да, коомго таасир берип атат, элди көрсөтүп атат. Эл бир идея үчүн, бир нерсеге чыга ала турганын көрсөткөндөн кийин башка келбей, ошол күнү келбей калган, ар кандай келбей калган кишилердин дагы бир духу көтөрүлүп калды го деп ойлойм да. И ошол бүгүнкү 2 күндөн бери жогорку кеңеште бүт талкуулар ушунун тематикасына гана байланыштуу экенин көрө алабыз. Кандай реакциялар болуп атат, кимдин кандай чычалап, кандай реакциялар чыгып атканын көрсөк болот. Мунун баары ошол жарандардын бириги алганын, жарандардын баардык себеби дегенде көрсөңөр такыр кошулушу мүмкүн эмес, кишилер баары бирге турду, баары ошол чогуу бир лозунг көтөргөнү. Бул демек жарандар бир идея үчүн бириге алат дегенди билдирет. Мен кошумча кылат элем, ошол митинг болгон күнү такси менен кетип баратсам, такси айтты да, бизде ушундай болду депчи, анан ушундай болгон турбайбы деп, анан бир күн келет да, мен ошол жактан келатам депчи десем, чын эле бардымбы дейт. Анан ооба бардым десем, абдан кечирим сурайм деди да. Анан эмне үчүн кечирим сурайт, мен бара албай калдым. Эмне үчүн келе албай калдың? Айтсаң. Интернет аркылуу мага маалымат жеткен жок дейт, кандайдыр бир мындай официалдуу же болбосо бул бат эле болуп кеткен иш болду депчи. Анан эмкиде болсо сөзсүз колдойт болчумун, мен да келем деди да. Ошон үчүн бул баягы эмне үчүн келе албай, анан ошо такси болуп жумуш иштеди, ал күнү кар жаап салган. Иш маалында саат 11:30 ошон үчүн келе албай, бирок келечекте айтып койгула деп нөмөрлү деп келем деп. Мына кызык окуя айтып берейин, окуяны байлапчы. Мен ошол эртеси күнү банка картамды алдырып койгом, банкоматтан. Банкка барсам, банктагы кызматкер кирип барсам эле тааныды да. Рупорду көтөрүп алып жүргөн баласы менен келди. Кечеги сиз белеңиз деди. Ооба десем эле. Айтты да, мен абдан баргым келген, бирок 2 күн болду. Бирок могул жерде отурган коллегалардын баардыгы күйүп аттык, экранга киргибиз келди, ушунчалык колдоду. Белгиле ушул мага ушул адам айткан жакта сиз билиңиз дейт да. Бизге окшош адамдар көп дейт да. Жумуштан бара албай калгандай. Анан экөөбүз
рахмат айтып атып кечке мага рахмат сиз ушундай деп атып мен өлө уй деп атып аягында мен картамды алган картамды аркама алып турдум дагы блогун чыгарбай кетип калыптыр. Эртеси күнү кайра банкка бардым да анан айткандай бардык жерге барсак азырында болуп калды баягы танып балким Билип калышты. Известный болуп десем бар эле мындай жакшы маанайда да рахмат айтып керек болсо айылда баягы телеканалда мисалы көрбөдүкпү кантип жамандап атганын бүт менин жүзүмдү көрүштү коюшту да анан айылда баягы элдер ошол канал кткны аябай көрүп ишенишет да бирок ошого дагы ишенбей мага жазып силер туура иш кылдыңар жамандай берсин анан биз дагы шаарда болсок бармакпыз деп анан мага бир 4-5 адам жазып жиберди кечирим сурайм мен биякта болуп калдым кечирим сурайм деп себеп бул деген нерсе бул осознанность деп атпайбыз бул акыл эстүүлүк да биз ушул нерсеге жетип атабыз бул деген нерсе жакшы жолдо барабыз да ошол келе албай аткан бул иш менен келе албай калышты кээ бирөө четте болуп калды көбүрөөк убакта да биз билип атпайбыз ошол четтегилердин реакциясы аябай күчтүү болду да Перезагтын Мен азыр ошол боюнча сенде окуяң барбы? Жок, мен деген негизинен соц тармактардан ошол реакция деген хэштег менен издеп көрдүм. Кишилердин атын атабай издеп чечкенбиз, кишилердин атын атабай эле коелу, бирок реакция деген хэштег менен издеп көрсөк, чет өлкөдөн адамдар аябай колдоп, өздөрү ошол реакциянын лозунгдары менен биздин жарандар, чет өлкөдө жашаган жарандар ошол күнү бизге биз менен тилектештигин билдирип, аябай эме кылып керек болсо ошол күнү соц тармактардан чет элдиктердин чет жакта жашаган кыргыздардын страничкаларын карасак баары түнү менен мен толгонуп силердин жаңылыктарды окуп аябай сүйүнүп көзүмө жаш алып ошондой деп чыккан аябай көп көрдүм да ошондой кишилерди жеке баракчага жазгандар болду биз ушундай кылып атабыз силерди биз чогулуп алып жаңылык көрдүк анан же болбосо бүгүн чогулуп ушул эме теманы талкуулай турган болуп дегендер аябай көп болуп атат да бул негизи ал жерге келген кишилердин санына караганда андан кийинки жана кошумча чыккан эффекттер көбүрөөк маанилүү болду деп ойлойм да себеби дегенде андан кийинки азыр деле адамдар жанагы кайсы бир ошол чыккан активисттерди жамандап жазып атканда азыркы фейктер деген экинчи жолу ошондой бир акция болушун каалап атышат деп көп адамдар наоборот мурда бир туура эмес маалымат эме болсо тараса адамдар бар ошого кошулуп ишене алышат жамандап кете берчү азыр болсо фейктердин эмеси бүтүп калганын көрсөтүп турат да заман эгер адам бирөөнү жамандап чыгарса мисалы үчүн ошол эле уланды астында аябай силер убактыңар бүтүп силер азыр ушинтип жамандай берсеңер бул экинчи реакцияга алып келет бул деген силердин заманыңардын бүткөнүнө алып келет деген сыяктуу бул менин оюмча эң маанилүү эң негизги бул жерденчи ошо аң сезимден сырткары эме деп атпайсызбы мына мобилизация өзүбүз эле мобилизация кылып алып тилектештикке келип өзүбүз эле ошол аянтка барып чыгып элдин баары айтышпайбы мына баягы үчүнчү тараптар дагы болушу мүмкүн ким уюштурду эмне кылды сен эмне үчүн бардың деген нерселердичи анан биз айтып атпайбызбы биз өзүбүз эле уюштуруп алып эле социалдык тармактардан окуп эле келдик депчи анан ушул нерсе канчадан бери пайда болду да бизде мурун бар беле же эмне үчүн азыр ошол мүмкүн болуп атат да бул мурун деле бар болчу бирок деген бул жерде мындай жалпы бир идея эмес бир саясий күчтүн кызыкчылыгы же бир саясий адамдын кызыкчылыгы болчу да бул жерде көбүрөөк азыр бир жалпы кызыкчылык кыргызстандын кызыкчылыгы болуп атат да себеби жана айтып атпайбыз баштан баштап ар тармактуу адамдар турду депчи аларды мындай отургузуп койсоң бирөөнү согуп кетет көбүнчө кээ бирөө да бирок бир кызыкчылык үчүн баары ынтымакта турушту бул деген нерсе бизде ушундай сплоченность деп коет го бир идеяга бир ойго мындай бекемдөө пайда болду да анан экинчи нерсе бул ошол болуп аткан экинчи нерсе бул бир маселе бар да бир нерсе бул эме жөнүндө мен көп сөз кошконгум келип атат мына биз айтышыбыз керек да бул митинг бул тынчтык акциясы бул абдан сунуз нерсе деп себеби бул демократиялык өнүгүп аткан өлкөлөрдө бул нерсе абдан сонун процесс бул өнүгүү жолунун бир белгиси себеп дегенде качан адам эркин оюн айтып чыга ала турган болсо талаптарын кое ала турган болсо бул сонун нерсе ушуну да баса белгилешибиз керек адамдар көрүп аткан жаштарга айтат элем коркпош керек себеп дегенде бул мыйзамдуу жол мыйзамдуу нерсе ушинтип биз эркин мамлекетти кура алабыз экинчи азыр китеп бар жана почему в одни страны богатые другие бедные деген
бүт дүйнөнү салыштырганда кайсы өлкөлөр өнүгүп атат, бүт баардыгы өзүнүн талабын коюп биле алгандар өнүгүп атат да. Анткени коом качан талаптарын коюп баштаса өнүгөбүз да. Ошол үчүн көп жана келбей калган деген суроого да жооп көбү коркуп калган да. Коркот, баягы камап кетип, анан тоноп кетип, анткени көптөрдүн жазган реакциясын окуп аттым ал. Дагы эле митингде, анан дагы эле тоңойт, анан дагы эле көчөнү булгайт деп. Бизде баягы эң маанилүүсү митингдин маанисинде болду, ташталган жок, маданиятты болду деп. Биз митингде баштаганда айтканбыз, таштабайбыз, келгиле маданияттуу митингдин үлгүсүн жаратабыз деп. Себеп өзгөрүү баардыгы мыйзам жол менен болуш керек. Эгер биз жаштар дейбизби, жанагындай коом дейбизби, эгер өзгөрүүнү дагы мыйзамсыз жол менен алып келе турган болсок, дагы эле ушундай кайталанат. Ошон үчүн баардыгы мыйзам талаасында болуш керек. Мыйзам талаасы бул акциялар, митингдер, жолугушуулар, тегерек столдор, ушундай нерселер аркылуу талаптарды коюу менен болуш керек. Бул абдан сонун нормалдуу нерсе. Ошон үчүн бул көрүүчүлөргө айтышыбыз керек. Бул коркпогула, келгиле, чыккыла, анткени бул биздин келечегибиз, биздин эртеңибиз, биздин жашообузга болгон күрөш. Бул чоң күрөш. Бул чоң күрөштө ар бирөөбүз ош жерде биз өз ордубузду көрсөтүшүбүз керек, катышышыбыз керек. Ошол нерсени нукта мен ойлойт элем, жаштарда ошо талкуулаганда, ооба, митинг жөнүндө баарыбыз сүйлөп атат, бирок митинг бул сонун нерсе дегенди жеткизишибиз керек да. Bundan коркпош керек. Анткени ал жерде нетворкинг деп коебуз, кечээ көрбөгөн тааныштар менен бири-бири менен таанышып. Мен чуркап жүргөндүм, кетели, чай ичели деп мисалы жүргөндүм да, кыйшылыпчы. Анткени элер кеткиси келет. Митинг ошондой да, бул митингде жана которгондо бул чогулуш да, мисалы. Ошон үчүн айтат элем, бул нерсе коркунуч эмес, бул нерсе деген жаман нерсе эмес, бул нерсе биздин тилектештик, бул жакшы умтулуу, мыйзамдуу жолдо чоң демократия өлкөнү куруу да. Түшүнүктүү. Ошол сен айтып кеткен нерсеге дагы ушундай кошулуп кетсек болот да. Баягы соц тармактарды кайра окуп жүргөндө, ошо митинг бүткөндөн кийин айтышат да, стереотип бар эмес беле, бул Кыргызстан митингдердин өлкөсүндө анан даже билем да, бир 3-4 жыл мурун кандайдыр бир инфографикаларды чыгарышып, жылына канча бизде митингдер өттү, бизде аябай көп болуп кетти. Ошон үчүн чектеш керекпиз деген бийликтин бир мындай эмеси бар болчу да, посылчу. Анан ал посыл аркылуу бизде чектөөлөр башталган уже да. Бул айда там бул жакта өткөрүлүү боюнча тигиндей мындай депчи. Бирок чектөө, наверное, мурун бизде мисалы 2013-жылы алсак, ал жакта атуулар болгон, кандайдыр бир күчтөр болгон, андан кийин жүйүндө оштук когалаң болгон, ошондуктан коркунуч сезими бар го дейм. Анткени митинг деген сөздүн ассоциациясы жаман, кандайдыр бир бирдемени бөлүндүрүү, сындыруу деген нерселерге калыптанып калган үчүн мен ойлойм, митинг жаман, ошончо кошулбагыла. 3-чү революция башталат деп анан биз башка дүйнө жүзүн карап көрсөк деле, башка өлкөлөрдө деле ар кандай митингдер бар да, чындыгында. Кээде митингдин арасынан мисалы чын эле жаман нерселер болуп кетет. Ошон анан негизи мына балдар, кыздар, силер өзүңөр да катыштыңар, допустим, ошо митингден сырткары дагы башка кандай бир платформаларыбыз бар беле да? Ошол өзүбүздүн көз карашыбызды билдириш үчүн дагы кандайдыр бир башка бир чаралар бар беле? Же эмне үчүн именно ошол митинг болду да, чара катары? Ой, сени уланды көбү күнөөлөп атпайбы? Уланды да отурбайт. Рупор эле жетпей атат. Ооба, кечип калган. Эми жаңы эле нерсеге дагы бир маанилүү нерсени кошумчалап кетким келип атат. Бул кошумча мындай да, жанагы эмнеге келбей калгандар арасында дагы бир нерсени айтып кетким келип атат да, бул маанилүү нерсе да. Митингге чыктыңар, анан кандай результат дейт да, жыйынтык кана депчи. Анан ойлобош керек да, митингге бир жолу чыгып эле сен жыйынтык кыла берсең, андан биз митинг кылып эле жыйынтык кылып жашай бермекпиз да. Андай эч убакта болбойт да, бул чоң күрөш, чоң процесс.
бул ошо акция аркылуу бул коммуникация бийлик менен болгон коммуникация жоголуп кеткендиги үчүн эл митингге чыгат да, коммуникацияны орнотуш үчүн. Ошол коммуникацияны куруу бул көп процесс талап кылат. Ошон үчүн жыйынтык бир күндө, бир жумада, бир айда келбейт бул. Алган уланыш керек. Ошон үчүн жанагы митингге келбей аткан адамдарга түшүнүшүбүз керек да, бул көп жол болуш керек. Анан ушинтип анан бул калыптанат. Мисалы, бала төрөлгөндө деле басып кетпейт да, ушун сыяктуу мындай калыптаныш керек да бир нерсе. Ошо анан экинчи суроо боюнча бияк жооп берерсиң. ооба келип Ризат сага сөз берди Суроомду го. кайталап кой. Утуп калган жоксуң. Биз ошо айтып атпайбызбы, мына митингден сырткары да, башка чаралар бар беле да. Анан ошол эле учурда биз айтып атпайбызбы, мына кайра эгер жаштарга дагы келсемчи, биз ушу жаштар менен иштейбиз, көбүрөөк ушу жаштар да катышсын, саясий процесстерге дагы катышсын, чечим берүү процесстерине дагы катышсын. Дагы башка кандай жолдор бар? Анан же болбосо ушул биздин өзүбүз азыр талкуулуп жүрүп жаткан маселе боюнча митинг жалгыз гана бир чара беле. Анан мына митинг бүттү. Кийинки кыла турчу кадамдар кандай болуш керек? Мына өзүбүздүн жарандык позициябызды билдиребиз десек, дагы кандай нерселерди кылыш керекпиз? Азыркы абалда, бүгүнкү болуп турган абалда бийлик элди укпай калган учурда, себеби дегенде бүт буга чейинки бардык башка түрлөрү, байланыштын башка түрлөрү бийлик менен элдин ортосунда баары мындай жоголуп кеткен да. Мисалы үчүн соц тармактарда болгон. Соц тармактарда билбейм, күнүгө 100 киши жазса дагы, 100 миң пост жазса дагы эч кандай буга бийликтен реакция болгон эмес. Анан экинчиси, журналисттик иликтөөлөр жүргүзүп, көрсөтүп берип атат. Бийлик тарабынан реакция болгон эмес. Демек, бул учурда жок, эл муну ушундайынан калтырбайт дегенди көрсөтүү үчүн бул акция маанилүү болчу деп эсептейм да. Себеби дегенде ошол күнү чыкпасак, бийлик да ойлоп калмак да, демек буларга кандай ууртап атса дагы баары бир экен. 1-2 ай өткөндөн кийин 1-2 ай өткөндөн кийин унутуп калат. Бир апта соц тармактарда жазып унутуп калышат деген сыяктуу нерсе чын эле болгон да. Себеби дегенде дагы бир жанагы балконский деген темалардын башталышынын негизги себеби ошолго деп ойлойм. Себеби дегенде мисалы үчүн аябай соц тармактарда ошо бири-бирине болгондагы эме көп болгон болчу да, мындай чакырык сыяктуу челлендж кылыпчы. Ой койгулачы силер барбайсыңар, силер жазып ошол менен отуруп каласыңар, келбей коесуңар дегенде мүмкүн ошого дагы намыстанып бир келишти да. Ооба, себеби дегенде бул маанилүү болчу да. Мен ушинтип жазгам да, калп эле сүйлөп кала бересиңер. Сөзүңөрдү ишке ашыргыла. Сөзүңөрдү ишке ашыргыла деп. Себеби дегенде башка демек буга чейин башка түрдүү коммуникациянын жолдору бийлик менен элдин ортосундагы баары башынан исчерпали да, вот башка калган эмес болчу. Эми азыр ушу митинг бүттү. Эми бүгүн парламентте да сөз атышат. Кандай дагы жолдор менен өзүбүздүн позициябызды билдириш керекпиз? Эмне кылыш керекпиз дагы? Бул менин оюмча биринчиден ошол жарандык активдүүлүктү, айрыкча коррупция темасында эч качан токтотпош керек. Себеби ошол факты сурашты, фактыны берди да. Эми ошол ар бир чыккан ушундай бир сен факты бердик да. Факты бергенден айтып атат спикерчи. Силер ал киши мойнуна алсын дейт. Ал бүгүн келип ооба. Мен ошол акчаны ал жегем деп айткан киши жок болуп атпайбы? Ошол киши айтса биз камайт элек дейт. Ошол болуп атпайбы? Демек бул жер дагы бир реакцияны талап кылат. Эл ошону күнүгө талап кылганды улантыш керек. Себеби дегенде билбейм, чыныгы бир демократиялуу же болбосо мындай эркин өлкөлөр булар жөндөн жетип калган эмес да. Ошону билбейм, жылдап, күндөп адамдар көчөдө туруп ошол эркиндикке жетишкен. Биз дагы ошол эркиндиктин баасын билиш үчүн демек күнүгө бир аракеттерибизди жасаш керек экенин көрсөтүшүбүз керек да. Бул жөн гана ошол жака чыгуу эмес, бул мүмкүн дагы бир башка жолдорун табыш керек. Билбейм, башка элдер чыгармачыл жолдор менен кылыш керек. Бул бирок болуш керек. Сен кантип ойлойсуң? Биз айтышат мына кыйраттыңар, бардыңар, чыктыңар. Анан деппи. Анан эмне болот дегенсиздей да. Ошо азыркы ушу бүтүүлөр кандай? Бүтүүлөр мен Инстаграмда карасам, Ойгон деген баракчаны көрдүм. Билбейм, күнтүзгөн да чындыгында. Дагы баракча болот. Да, бир жаңы баракча, ал жакта ошол кандайдыр бир президенттерден видео ролик чыгып турган, Ойгон Кыргызстанда. Анан ал жакта жазып атышат да, балдар биз
бул видеороликти чыгарыш үчүн өзүбүздө соткага эле тарттык, анан бизде эч ким финансы каржылаган жок, эч ким берген жок, бул чыныгы биздин жарана чөтөлүбүз депчи. Анан ошондой баракчалардын пайда болушу дагы жакшы деп ойлойм мисалы. Анткени ал баракча ар дайым маалымат менен бөлүшүп, ошол коомчулукту тоогузда кармап турса, коррупция темасында паракорчулук ошондо жакшы болот го дейм да. Ошон үчүн азыр болсо митинг бүттү да, бирок абдан мындай кичи топтор пайда боло баштады да. Эгерде байкап көрсөк, там ар кандай дагы келгиле уланталы депчи, анан уланды айтпай мага жазып атат көп киши депчи. Кошулабыз деп. Анан бул митингде көргөн адамдарына бири-бирине жазышып атканы бул уже өтө маанилүү да. Ошон үчүн эми кандайдыр бир платформа түзүп биз мына монтип иштеп баштадык деп айта албайбыз да. Чындыгында Бирок андайдын кереги деле жок. Да, биз төртөөбүз кезип атабыз, бирок биз кандайдыр бир группада же болбосо партияда эмеспиз да, жөн эле жаран катары. Ошон үчүн күндө ал коррупция жөнүндө өтпөй, күндө эстеп эле, күндө жазып турсак, мен ойлойм бул маанилүү. Чай үстүндө дагы ушинтип сүйлөшүп анан бир четинен мындай да, допустим, биз айтып атпайбызбы, мына ушундай ар кайсында платформалар бар. Анан азыр берип жаткан мисалдарды дагычы кайра эле ошо тыкалып социалдык тармактарга келип калат экен да. Анан социалдык тармактар менен колдонбогон массалык маалыматтар каражаттарынан алган маалыматтар, баягы айтып атпайсыңбы, бир нече телекөрсөтүүлөр чыкты митингден кийин, келген адамдардын санын айтып жатышты, там өтө аз болду же болбосо мына башка бирөөлөр каржылап жатты деп ошондой нерселерди айтып жатышат да. Биз аларга кантип маалыматты жеткириш керекпиз да? Мен ойлойм, мына бир мисалда мен апам Ысык көлдө жашайт, айылда, анан ал билбейт да бул эмне болгонун даже чынында. Сүйлөшкөндө ал айтты, уккан жок депчи. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул айылдагы телевизор көрө турган менин апам мисалы ал билген жок, маалымат ага жеткен жок. Ал угуп атат ушундай нерсе болуп атканын, бирок күндө маалымат албайт. Эмне кылыш керек деп ойлойм. Балким биз социалдык тармакты колдонбогон адамдар менен бар кезигишибиз керек. Же болбосо жөн эле кезиккен сайын айтып туруш керек. Мен барып апама айтсам, апам балким дагы өзүнүн чай ичишкен подружкаларын айтышы мүмкүн да. Балким ушинтип анан шеренелерди. Да, шеренелерди ар бир отурган жерде сүйлөшүш керек деп ойлойм. Улан, сен кандай ойлойсуң? Ошол маалыматты кантип таркатса болот? Социалдык тармактарда отурбаган же отуруп дагы баягы өзүбүз мындай кылыш керек да, тоже баары эле митингге барганда деле көрдүк го, социалдык тармактарда отурган өзүлөрүнүн ар бирөөнүн тармактары бар да, тоже кайра эле ошо тармактын Достору, кичине топтору бар. Там маалыматта туугандардын группа бар, WhatsApp'та чакырыш керек. Ошо башка булактардан окубаган же болбосо альтернативный ошол маалымат албаган топторго кантип улашса болот да? Эмне азыр социалдык тармактан тышкары эми WhatsApp или баарын билип атабыз дейм. Андан тышкары бул эмеге мен эң эле мындай эффективдүү жол деп ойлойм азыркы убакта бул Сократтын жолу да, бул ар бир адамга көчөдө күндө бирден экиден адамга түшүндүр депчи. Бул эми мындай ар бир адам өз жоопкерчилик алыш керек да. Мисалы жакшы жашоону каалайм деген адам, мисалы Перизат, мен, Тынчтык, сиз мисалы күндө жолуккан адамга таксиде отуруп туруп айта бериш керек да. Байке, сиз келечекке кандай карайсыз, ушундай жашоону каалайсызбы деп. Бул деген нерсе, бул Сократтын жолу деген бул рефлексия кылуу да, адамды өзүнүн ичине чыгаруу да, өзүнүн ичиндеги мындай ойлорун алып чыгуу. Биз болсо айтып атпайбызбы, мынтип кетебиз, тигинтип кетебиз эмес. Сиз кантип ойлойсуз? Балким эртең мисалы мамлекетибизде жакшы болбосо, мисалы такси менен жолукканда мен түшүнүп айтам да. Эртең мамлекетибизде акча жок болсо, сиздин жумушуңуз жүрөбү десем, ал айтат, билбейм дейт да. Байке, балким элдин акчасы жок калса сизге отурабы десем, отурбайт да дейт да. Ушинтип анан өздөрүнүн тиешелүү маселелери менен алып ойлонуп баштап, анан бул негеге анан шайлоого барбайм дейт да. Анан шайлоого барганда, байке, билесизби, сиз барбаганыңыз үчүн ушундай нерсе болуп атат деп анан түшүнөрсүң. Кантип дегенде мындай далилдер менен сүйлөшүп, ушинтип кичинекей мындай мисалдарды айтып берип, анан депутаттардын канчасын тааныйсыз десем, тааныбайм бир экөөнү эле дейт. Ошолордун баардыгы мындай өздөрүнө суроо берип, ойлонуп отурсак, ушинтип өзгөртөбүз да. Бул эң эффективдүү. Бул нерсеге эгер жетип ала турган болсок, бул социалдык тармактары, Facebook, жанагындай фейктерин кечип ойнобой калат да. Бул эмнеге эффективдүү? Биз ошого азыр өтүшүбүз керек да. Анткени азыр биз баарыбыз деле мисалы эме болуп калды да. Социалдык тармактан күчүбүз ошол жака эле жазып чыгарып, мындай реалдуу эшикке чыгып жок да адамчы. Азыр болсо мен ошол тактика өтүп алгам. Күнүнө 1-3 адамды сөзсүз түрдө айтып баштайм. Эртең менен мисалы таксист менен сүйлөштүм, кечинде таксист менен сүйлөштүм. Отуруп эле айтып баштайм да, байке, кандай оюңуз? Анткени таксисттер бул жаңылык тугуп алып эле ошол менен ой жүрүшөт. Анан айтып, байке, кандай ойлойсуз? Ага ишенесизби? Кайсы булактан көрдүңүз деген сыяктуу. Биз ошол Сократтын
жолун кылышы керек. Сократ азыр баарын билебиз. Сократ ушундай жол менен башталганда, бул мисалы пайгамбардын деле жолу, дават менен башталганда бул дават болуш керек. А бул аны ошону бир жеткизе ала турган болсок, биз анда социалдык тармактар, мисалы WhatsApp'та деле бир роль ойнобой калат да. Перизат, сен кантип ойлойсуң? Биз ошол кайсы жолдор менен, эмне аркылуу биз ушул маалыматты таркатыш керекпиз? Же болбосо биз мына жарандык активизмди үгүтүп атпайбызбы элдердин баарын? Эмне үчүн үгүттөш керекпиз? Вообще мен айылда жумушум бар, өзүмдүн талаам бар. Буга чейин эмеге ишим дагы жок, убактым дагы жок. Эмне үчүн буга көңүл буруш керекмин? Негизи мындай идеалдуу эмесин алып карасак, сөзсүз түрдө негизи ошо коомдук телевидениянын негизи эле ролун кайрадан карап чыгыш керек го деп ойлойм да. Элдер эмне үчүн коомдук телевиденияны үчүн алар туура эмес маалыматты тараткандыгы үчүн ар бир адамдын чөтөгүнөн акча кетип атат деген ой бул ар бир адамдын оюнда болуш керек да. Анан ошол эгер адамдар ошол коомдук теле берүүлөрдөн ошо талап кыла башташса, бул деле бир өзгөрүүнүн башталышы. Себеби дегенде 7 область, бардык айылдар, бардык эң алыс деген региондорго жеткен бир эле ошол коомдук теле берүүлөр бар да, анан башка телевидениялар деле бар, бирок эң популярдуулугун алып карасак, коомдук теле берүү. Эмне үчүн ошол бизге туура эмес маалыматты берет, эмне үчүн биз ошон үчүн акча мамлекеттин казынасынан акча бөлүп берип атат деген суроо бул эң негизгиси болуш керек, сөзсүз. Эми азыр андай болбогондон кийин бул коомдук деп аталганы менен бир бийликтин оюн негизги катары берип аткандан кийин, демек биз башка жолдорго өтүш керек. Бул сөзсүз жарандык активдүүлүк, бул агартуунун негизги принциптери улан айткандай эле өзүңдөн башка кишини эме кылыш керек. Бирок ошол эле учурда бул ошол кичи топторду чоңойтуунун аракетин көрүш керек да. Мисалы үчүн биз уланды, тынчтыкты жана сизди биз деген жашоодо деле билебиз да, бул демек биз бири-бирибизди ушундай жолго алып келгенбиз. Ал эми ошол бизге болсо көчөдөн бир адам кошулган эмес, ошол сыяктуу. Демек биз билбейм, жаңы кишилерди ошондой активдүү топко кошууга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Бул эң негизгиси. Бул билимиге карабай, болбосо бул деген социалдык статуска карабай, анан биз деген жанагы бир жактан келген кишилербиз, анан бир жакта иштеген, биздин деген статусубуз мындай дегенден алыс болуп, ар бир көчөдөн көргөн киши бул жаран, анын сөзсүз бир баалуулугу бар болуш керек. Ошону биз чыгара алсак, адамдардын ичиндеги баалуулукту чыгара алсак, бул аябай коомду ойгонууга алып келет деп ишенем. Эми дагы бир нерсе, бул биз шайлоо келе атат. Ошол эле учурда, допустим, жаштардын баягы саясий катышуусун дагы жоголотсак, жаш кандидаттар дагы келсе деп, анан эмне үчүн кайра эле жаштарга басым жасалса, анткени биз баарыбыз төртөөбүз да жашпыз. Анан жаштардын сиздердин өзүңөрдүн оюңар боюнча балким прогноз жасайсыздарбы, же келечекте кандай болушу мүмкүн? Ошо жаштарга жол барбы, мүмкүнчүлүктөрү барбы, же кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Перизат Перизат. Перизаттын кандай позициясы бар болчу? Сөзсүз. Биринчиден бул негизи азыр жаштар эмес, биз жаңы ой жүгүрткөн адамдар, жаңы бир стилде ой жүгүрткөн адамдардын келишин деп айтышыбыз керек да. Себеби дегенде азыр көрүп атабыз, жаштар деле ошол көп нерсе болуп атат да жаштардын деле арасында. Ал эми демек бизде ой пикири, аң сезими башка кишилердин келүүсүнө аракет кылышыбыз керек. Биринчиден 20-жылы булардын бул мындай кишилердин келүүсүнө албетте тоскоолдуктар көп. Ошол эле билбейм, регионалдык, республикалык барьерди 9%га көтөрүп салганы. Экинчиден партия шайлоого катышуу үчүн бир азыр эсептеп көрсөк бир 5 миллион сом, $70 000. Бул деген мисалы үчүн сиз төртөөбүз эгер жарабы барабыз деп барсак $70 000 жок да, чынын айткандачы. Демек бул жөн гана бул адамдын конституциялык укугун чектеген бардык барьерлерди алып салуусу керек деп эсептейм. Себеби бул
жөн гана Тоскоолдук сыяктуу. жөн эле мындай бир искусственный барьерлерди калат да. Эгер $70,000 жөнөкөй кишилер кайдан табат? Таза иштеген кишилер кайдан табат? 10 жыл тамак жебей, көчөгө чыкпай, жөн гана ошол акчаны иштепсе гана табышы мүмкүн да. Ошол убакта эле анан ошол эле убакта жанагы коомдук телевидениядагы же болбосо жалпы эле телевидениядагы башка дебаттарга чыгуу мүмкүнчүлүктөрү аз. Ошол сыяктуу жерлерге барып элдер менен жолугушууга мүмкүнчүлүгү аз. Ошолордун баары оңойлотуп ар бир адамдын конституциялык укугун камсыз кылууга мындай арналыш керек болуп чыгат. Улан, сенин кандай ойлоруң бар? Кандай прогноздор бар? Биринчиден мындай мен жанагындай дагы айтам мындай жаш анан жаштар анан деген нерсеге бөлбөш керек такырдычы. Мен ойлойм да, мисалычы жаштарга көбүнчө ошондой бөлбөш керек деп атып, мына парламентте азыр канча жаш мындай нерсе бар да. Мен түшүндүрүп берем да. Мен түшүндүрүп берейин да. Бул жерде мындай да, албетте жана жаштарга өзүнчө 30% мүмкүнчүлүктөр бар да. 5%. 30. Это женщина 30% аялдарга. Макул 15%. 15% Макул 15%. жаштарга. Маселе мындай болуп атат да. Мындай да. Кеп азыр элдер жаштардан деле чарчап калды да, себеп акыркы жаш премьерлер деп, жаш нерсе деп аябай коркуп калбадыбы? Жана алар деле коррупцияга чалынып калды депчи. Анан бул жерде мен ойлойт элем, жаштардын арасында дагы бар көз карашы совсем азыркы олтурган адамдарга караганда абдан башкача ойлонгондор, начар ойлонгондор бар. Жаштардын мен ойлойт элем, жаштар эмес, жаңычыл көз караштагылар деп чакырсак сонун болот эле. Себеп дегенде Андан текшеребиз деген да. мындай жаман болуп көз ой жүгүрткөн мындай бир көз карашы мындай абдан прогрессивдүү десек туура болот го дейм. Ошолорду ойлошубуз керек көбүрөөк. Себеп деген мисалы азыр чет элде иштеп жүргөн биздин профессорлор бар, күчтүү адамдар бар, экономисттер бар. Алар деле жаш катарына кирбей калды. Бирок алып келип мисалы алып келсе болот. Мисалы ошол эле реформа боюнча Грузияны ала турган болсок, Каханы ким жаш деп айтат? 60 жашында, 55 жашында келген адам. 60 жашында мисалы реформаны толук кылган ошолордун да. Ошол эле учурда парламенттин азыр түшүндүрүп берем да ошол. Ал жерде ошондой. Анан экинчи нерсе, мындай нерсени мен дайым айтам да. Жаштарга кызмат бергиле, жаштарга мүмкүнчүлүк бергиле деп бүтпөшүбүз керек. Жаштар барып туруп колунан тартылбаш керек. Ошончолук күчкө айланышыбыз керек да. Биз жалкы анан эптеп мындай бир байкуш болуп атабыз да, байкуш болушубуз керек. Биз көз күчүбүздү көрсөткүбүз келеби? Барып туруп өзүбүздүн көз карашыбызды, мыктылыгыбызды көрсөтүп тартып алышыбыз керек. Эгер биз анте албай жөн эле берген нерсе, мисалы, чайнап берген аш болбойт дейт да, ал эч өзгөрүүгө алып келбейт менин көз карашымда. Себеп дегенде биз ушунчалык күчтүү саясатчылар керек десек, күчтүү парламентарийлер керек десек, же күчтүү министрлер керек десек, алар барып туруп тартып ала турган нерселер болуш керек да. Бизде болсо чайникти. Жок, бизде ошол нерсе жетишпей атат. Ошон үчүн айтат элем, эч убакытта эч качан оңой жолду күтпөгүлө, эч убакытта оңой жолду каалабагыла, эч убакытта жеңилдетүүнү самабагыла. Биз кандай күчтүү процесс болот турган болсо, ошол процессте күрөштө жеңип чыгышыбыз керек. Биз өзүбүздүн күчтүүлүктү көрсөтүшүбүз керек. Биз ошондо бушабыз, биз ошондо такшалабыз, биз ошондо чоң өзгөртүүлөрдү кылабыз. Анткени биз билебиз, канчалаган жаштар жөнөкөй келип калды, бирок эмнелер болуп атканын билебиз. Ошон үчүн жаштар деп деле баягы эметпешибиз керек. Прогрессивдүү адамдар дегенге өтүүнү мен каалайт элем да. Рахмат. Тынчтык, сенин кандай көз караштарың бар? Бул жерде жаңычыл адамдар керек, жашпы, жаш эмеспи айырмасы жок дейт да. Бир четинен перизат болсо ушу баа тоскоолдуктар бар, ошолорду алыш керек дейт. Сен өзүң кантип ойлойсуң? Мен ар кайсы региондорго барып иштеп жүргөм да, анан ошол жактан көрөм да, жанагы айылдык жана шаардык кеңештерде жаш депутаттар көбүрөөк да. Анан эми мисалы мен билем Ысык көлдө ушундай баягы жаш депутаттар көбүрөөк болгон үчүн көп өзгөрүүлөр башталган да. Анткени алар бюджетти контролдоп башташкан же дагы бир кандайдыр. Мен ойлойм, жаштарда патриоттуулук сезими, да, билбейбиз. Эми силер кандай деп ойлойсуң, бирок сезими күчтүүрөөк да, көбүнчүчү. Ошондуктан мен ойлойм, вообще жанагы гендерный квота киргизгендей, жаштардын квотасын көбөйтүш керек деп ойлойм. Эми балким, да, туура эмес болуп, аяка туура эмес адамдар келип калышы мүмкүн. Бирок биз туура адамдар келишкенге дагы кандайдыр бир критерийлерди койсок, ошондо мен ойлойм, көбүрөөк адамдар керек да. Анткени биз азыр бир карасак, депутаттардын көптүгү
мамлекеттик бийликте иштеген чиновниктердин баардыгында жаштыктан өйдө же 50дөн өйдө. Качан үйрөнөбүз биз? Качан жетишебиз? Ошон үчүн квоталарды берсе, ошол адамдар келсе, анан үйрөнүп баштайт. Эми биздин чайыбыз дагы бүтүп калды, убактыбыз дагы бүтүп калды. Эми ошо акыркы сөздөр калды. Анан балким дагы кандай бир каалоо тилектериңиздер бар болсо айтып кетиңиздер. Биздин ошо бизди көрүп жаткан жаштар көбүнчө бизде дагы эгерде ушундай бар болсо бир 30 секундалык. Мен эмне деп айтмакчымын, жаштарды баардыгын активдүү болууга чакырмакмын чындыгында. Бизди көрүп жаткан, балким колуңуздан эмне келсе, ошону кыла бериш керек. Туура маалыматтар менен бөлүшүп, критикалык ой жүгүртүп, анан ар кайсы маалыматтарды карап, телевизорду да көрүп, социалдык тармактарды да көрүш керек. Тил тарап эмне деп атат, бул тарап эмне деп атат. Ошон үчүн реакцияны күтөбүз биз биринчиден. Реакция болуш үчүн көбүрөөк адамдар келиш керек. Ошон үчүн баардыгын чакырмакмын, күндө реакция кылып жүрүп. Ферза. Сөзсүз менин оюмча ар бир адам Кыргызстандын жараны экенин унутпаш керек. Кыргызстандын канчалык банальный болсо дагы мындай ар бирибиздин бүгүнкү аракетибизден эртеңки жашообуз көз каранды экендигинде, эгер биз ушинтип көз жумуп, баарына көз жумуп, мен көргөн жокмун, мен уккан жокмун деп отура берсек, бул эртеңки күнү биздин мамлекеттин мындай мамлекет катары бир өзүнүн күчүн жоготуп коюшуна алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн жаран катары ой пикирибизди билдирүүдөн биринчиден коркпош керек, экинчиден активдүү болуп, мамлекеттик бийликтен талап кылгандан коркпош керек. Жана бул ар бирибиздин жарандык укугубуз Конституция тарабынан бекитилген, камсыздалышы керек болгон укугубуз экенин унутпашыбыз керек деп ойлойм. Рахмат, Улан. Ырдап салчы. Анасы айтып салбайм. Ошо эле жетишпей Мен эмнени айтат элем? Азыр болсо белли бекем болуш керек. Өзүбүздү бошотпошубуз керек, чире алышыбыз керек. Анан жакшы жашоо үчүн, жакшы келечек үчүн күрөшүш керек. Бул жеке жактадай ишиңде, бизнесиңде, бирок коомдук иште дагы биз күрөшүшүбүз керек. Себеп дегенде эко билимден ажырагыс нерсе. Ошон үчүн көрүп жаштарга айтат элем, көрүп аткан көп жаштар болсо керек. Адамдарга айтат элем, көрүп аткандарга. Биз азыр чире алып, биригип, биздин эмебиз ынтымагыбыз күчөш керек дагы. Анан биз күрөштү токтотпошубуз керек. Ошон үчүн баарыбызды чоң күрөштө ийгилик каалайм. Сонун чайыбыз да бүтүп калды. Ошо достор, эгерде биз өзүбүз ушу жарандык активист болоюн десек, күнүгө реакция кылып туруш керекпиз. Маалыматтар, кандай маалыматтар болсо, кандай жаңылыктар болсо, анын баарын тең карап, маалыматты таркатканга да аракет кылып, өзүбүздүн аракетибизди, позициябызды көргөзгөнгө аракет кылып туралы. Көрүшкөнчө анда. Рахмат силерге дагы балдар. Бүгүнкү чайыбызды чогуу ичтик. Кечки чайды чогуу ичтик. Поделиться. Делимся. Слышали, да? Ичүү чемек эмес.